Жалпыңыздарга маалым болгондой 29 февраль Адеп башаты диний уюму жана ошондой эле Абу Бакр ас-Сыддык радиаллаху анху Мусахан төрө атындагы мечити менен биргеликте Дуба ибадаттын өзөгү аталышында Дуба жарышын өткөздү. Аталган жарышка жалпысынан 200дөн ашуун балдар, кыздар катышып, мечитибиздин биринчи кабатында балдар үчүн, ал эми астыңкы кабатында кыздар үчүн орундуктар даярдалып, калыстар тобу тарабынан ысымдар окулуп, бирден чакыртылып, алдын ала уюштуруучулар тарабынан берилген дубалар кезеги менен арабча, кыргызча маанилер менен суралып, жаттоосуна, арабчасына, маанисине карап упайлар ыйгарылып, жыйынтык чыгарылды. Бөбөктөрүбүз жаттап келген дубаларын берилүү менен айтып берип жалпыбызды кубандырды. Өзгөчө 6 жаштагы бөбөгүбүз чоңдор үчүн берилген дубаны жатка айтып, өзгөчө белекке ээ болгондугун баса белгилейбиз. Буга чейинки жарыштарда бөбөктөр үчүн оюнчуктар белекке берилип келген болсо, бул жолкусунда ата-энелери үчүн үй тиричилик буюмдары ыйгарылды. Балам жарышта утуп келди эле деп башкаларга сыймыктанып айтуу менен башка буюмдарынан өзгөчөлөп аяр мамиле кылып колдонот деген ниетте. Соңунда Адеп башаты диний уюмунун жетекчиси Автандил Жусупбеков бөбөктөрүбүздүн келечектеринин кең болушун каалап, мындан арыдагы бөбөктөр үчүн, ата-энелери үчүн дуа жарыш, хадис жарыш, Куран жарыштарын байма-бай өткөрөрдүгүн убада кылды. Жыйынтыгы мечитибиздин аксакалы аталган атабыздын дуа, жакшы тилек ниети менен, сүйүнүч, кубануу менен аякталды.